Рахмат. Рахмат. Урматтуу атбашылык, бир туугандар, мына буйруса өзүңүздөр билгендей эле 15 октябрда шайлоо, буйруса Кыргызстан, жалпы кыргыз эли Кыргызстандын өнүгүүсүн каалап турат. Анан эми биз азыр мына сахнаны буйруса мен көп сүйлөбөйм, мен баягы Абдылда Иманкуловго окшош куудун эмесмин. Кече жакында Өзбекстандын президенти Мирзиёев келип кетти. Ал Мирзиёевди ушундай жүзүнөн нур чачырап турат экен, аялы ушунчалык ох жеңем красавица экен. Десем айтат аялым, карачы аялым, бул кийинки үйлөнгөн аялы болсо керек дейт. Мен айттым, жөн жатчы, баары эле мен дейсиңби, бир аял менен жашап жүрө берген. Деп айтып келет эле, Абдулдаga кече СДБК кишине акча көбүрөөк берип койгон экен, ошол жака өтүп калды. Биягы мен өзүм улай берем туугандар, кызыгат болбоңуздар. Буйруса, ушул жалпы талапкерлердин ичинен өзгөчө өзүнүн программасы менен Кыргыз элине жумурай журтка алдыга жол деген программасын колдоп, жалпы атбашылык туугандар, биз мындан 2 жыл мурда келгенде эсимде, мына жерде бир жигит бийлик даярдап берген суроону берген, ушул жерде, та ушул атбашыда. Сиз эмнеге Россияга Пенза областына семен заводду курдуңуз деди. Анан эмне, Арабанга барып курайбы? Же болбосо Кызылкаяга барып курсунбу, конкурент болуп? Россиянын акчасын Кыргызстанга алып келсин да, туурабы?